Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir gün bağımlılıktan keyin sahabalar менен ушинтип олтуруп айтты да. Мул эшиктен ким азыр карап тургула, ким биринчи кирсе, ушул адам бейиши деп айтты да. Bir сахаба кирип келди, баары ким келет экен деп барып олтурса, bir сахаба кирип келди, сакалдарынан ушу дарыкталып тарапынан чыгып, ушу сакалдарынан баягы дарыктын сусагы кирип келди. Амир ибн Ас деген сахаба ушу чекеде олтуруп, ким кирип келет экен деп абайлап олтурат эле, көңүл бөлүп олтурат эле, байкап койду. Эртеси күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баамдаттан кийин дагы бүгүн кимде ким жер бетиндеги басып жүргөн бейиш адамды көргүсү келсе, эшикти карап турса, биринчи кирген адам деди эле. Кечеги кирген сахаба дагы сакалдарынан дарат алып ушу намазга чуркап кирип келди да. Амир ибн Ас дагы көңүл бөлүп койду. Үчүнчү күн дагы Пайгамбар баамдаттан кийин ушинтип айтты, 3 күн катарынан келди. Анан Амир ибн Ас ошол сахабаны ойлоду. Бул эмне үчүн Кудай Таала пайгамбарыбыз муну ушу тирүүсүндө жер бетинде жүргөн бейиш адамды болса деп анан кийин астына барып, менде бир аз үйдө проблема чыгып атат, сиздин үйүңүздө бир 2-3 күн жашап турайынчы деп суранды да. Ойлойт эле, бул түнү менен намаз окуса керек деп ойлойт эле да. Ойлойт эле, бул күндө ораза кармаса керек деп ойлойт. Түндө байлайт, бул өзгөчө эмне амал кылат экен деп байлайт эле. Баягы 5 вакыт намазын гана окуп, эч нерсе жок. Ораза кармаса керек деп байлайт эле, саарлык ичсе керек деп байлайт эле, саарлык ичпейт эле. 3 күн баягы ошо Амир ибн Аста эле амал кылды, эч ашыкча нерсе жок да. Анан 3 күндөн кийин анан ачык Амирдан сачыгын айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сизди 3 күн ушинтип айтты эле, 3 күн катарынан сиз кирдиңиз. Сиздин эмне бир өзгөчөлүгүңүз бар, эмне бир жакшамаңыз бар деди. Менин эч кандай бир ашыкча көп амалым жок деди. Бирок менде бир нерсе бар деди. Günde geçinde bарын geçir. Yürekte hiç kimge jek körü kalmay, hiç kimge kek soqtoo kalmay, bарын geçirip jata деп айтты да. Ошол үчүн Кудай Таала пайгамбарыбыз ошолдан эме деп айтты. Жер бетинде басып жүргөн бейиши адам деп айтты да. Келиңиздер бүгүн geçirimli olulur. Geçireliç. Bir tuğanınız, jakınınız, akeniz, ükümüz, ayalınız, baldarınız, barın bir jürek tazılayınca geçireliç. Kede bolor nesegen jakın adamlarımız menen uruşup жаңжылдашып жүрөбүз. Kede өзүбүздүн bir tuğan boorubuz menen bir karış жер талашып сүйлөшпөй калган учурларыбыз келишет да. Болбогон bir келмен жер талашып урушкан учурларыбыз келишет. Болбогон акча үчүн урушкан кездешип жүрөт. Акча жерге кирсин, жер жерге кирсин, bir туганыбызга, акебизге, көбүзгө, байкебизге келгиле, кечирим сурайлы. Бири-бирибизге кечиримдүү бололчу демекчимин да.